темасы Instagram баракчамда айткандай эмоционалдык жактан интеллект, эмоционалдык жактан жетилүү, жашооңо жоопкерчилик алып, ар кимге таарынбай, ар кимден ар кайсы нерсени күтпөй, мындай жашооңду жеңил, маңыздуу жашаганды үйрөнүү деген темада өзүмдүн тажрыйбаларымды айтып берем. Мен кичинекей кезимде үйдөгүлөр дайыма ой сен таарынчаксың, сенин кыялың ошондой, сен таарына бересиң, анан бирок жакшы жериң ак көңүлсүң да бат эле жазыласың деген сыяктуу нерселерди айтып берсе, ушу менин табигатымго, мен таарынчакмынго, мени ушул боюнча адамдар кабыл алыш керек деген сыяктуу нерсе менен чоңойгом. Андан кийин дагы кыргыздарда өзгөчө турмушка чыгып атканда жана кыз узатуу тойлорубуз болот го. Ошондо кызды кыз тарап мактап, жигитти жигит тарап мактап ушинтип атканда менин туугандарым аябай, о биздин кыз Айсулуу деген аябай таарынчак кыз, ак көңүл, бирок 15 мүнөттөн эле бат эле жазылат, кек сактабайт деген сыяктуу нерселерди дагы айтып улам айтып атса, анан мен өзүмдүн чоң кайненем дагы мен да ошондоймун, Арстанан да көрсө мага окшош кыз алып келген турбайбы деген сыяктуу сөздөрдү айтса дагы анан бул менин табигатым экен, жакшы нерсе турбайбы деген сыяктуу мени баары мактап, күлүп жайнап, мындай сыймыктанып ошол нерсени айтып атса, аябай кубанып жүргөм да. Эми ал биз турмушка чыкканыма Арстан экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө мына 8 жыл болду. Анан буга чейин эгер мен Instagram баракчамды карап билип жүргөн болсоңор, биз Арстан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин 3 жыл Түркияда, Стамбулда жашаганбыз. Андан кийин мен иштеп жаткан аудит фирмасы аркылуу Канадага көчүп келгенбиз 5 жыл мурун. Анан Түркияда иштеп жүргөндө деле баары бир биздин маданияты, түрктөрдүкү, түшүнүгү, эмоционалдык жактан жетилип-жетилбегендиги, мындай баары бир менталитет биздики сымал болгондуктан мага мындай иштөө көп кыйынчылыкка турган эмес да, себеби баары эле бир кыргыздардын арасында өзүбүздүн арабызда иштеп жүргөндөй эле сезим болгон. Анан үстүнө дагы түрктөр дагы аябай ысык, жанга жакын го. Анан кыргыздарды да бир туугандарым деп жакшы көрүшөт. Анан Канадага келгенден кийин, анан бул жерге келгенде дүйнөдөгү эң алгачкы 20-30 университеттердин катарына кирген бизнес мектептерин, Канаданын мыкты университеттери ошондой дүйнөлүк деңгээлдеги университеттер менен атаандашып турат. Анан ошол университеттерди бүткөн, бизнес мектептерин бүткөн кыйын кесипкөй адамдар менен чогуу иштегенге туура келди да. Анан өзгөчө бул Монреалда да көп байкалган эмес. Анан мен 2019-жылы биз бияка көчүп келгенден кийин, 1,5 жылдан кийин биз Торонтого көчүп бардык. Биздин мен иштеп жаткан аудит фирманын негизги кеңсеси Торонтодо деп. Анан биз баргандан кийин Түндүк Америкадагы эң чоң ичимдик чыгарган фирманын финансы бөлүмүн текшерип жатканбыз. Анан ушунчалык эми акча бар жерде баары бир риск бар, акча бар жерде стресс бар дегендей чыңалуу укмуш көп болуп баштады да. Анан ошондой абалга, ошондой стресске туруштук берип менин кесипкөйлөрүм ушунчалык мындай өзлөрүнүн эмоцияларын өзлөрүнүн жумушу менен аралаштырбай, жеке жашоосун ошо жумушуна ошол жерде аралаштырбай, мисалы жумушунда болуп жаткан нерсени үйүнө алып барбай, үйүнө болуп жаткан нерсени жумушка алып келбей, мындай жасап жаткан ишине фокус болуп укмуш иштешет экен да. Анан бирок эле баягы эле болгон иш мага болуп атат да. Мен мындай батыштын өзлөрүнүн адамдарын өзүн башкара билген маданиятына көнгөн эмесмин да. Анан ушунчалык кыйналдым да. Үйгө келип ыйлап аткан күндөрүм болду. Анан мен бул нерсени көтөрө албайм, мага эмнеге мындай мамиле жасап атат, анан эмнеге кээ бир жасаган жумуштарыма мактап айтат деген сыяктуу нерселердин баарын ойлонуп көрүп, анан ошондой тажрыйбаларым болуп, улам ыйлаган күндөрүм болуп, улам уланып да атты. Үйгө келгенден кийин ыйлайсың көтөрө албай ошончолук нерсеничи. Андан кийин аңгыча эле пандемия башталып калды 2020-жылы. Анан үйгө отуруп эч кимди чыга алган жокпуз да. Анан биз Кыргызстанда дагы деле көп той аштарга элдер барып келип бири-бириңер менен жолугуп жаттыңар го. Бирок бизде Канадада талаптар да аябай жогору болду, дистанцияны сактагыла деп. Анан ага кошумча эл дагы ошол талаптарга аябай жооп беребиз деп. Анан эч кимге жолуккан жокпуз да. Болгон мүмкүнчүлүгүбүз эле чыгып жаратылышка, элге жолукпагандай жаратылышка чыгып барып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары кафе, ресторан деген нерселердин баары жабык. Анан Арстан экөөбүз эле калдык да, эч кимге жолукпай, досторубузга да жолугуша албай. Анан чек араны да жаап салышты, Кыргызстанга да бара албайбыз. Анан ошол убакта отуруп, анан ушул ар бир аракетимди анализдеп, эмнеге мен ушинтип эле ыйлай беришим керек, эмне үчүн мен карьерамда өсүп жатканда өнүгүүм мен ушунчалык оор болуш керек деген нерселерди ойлоп отуруп, анан эмоционалдык жактан жетилбегенимди сездим да, көрдүм да. Себеби
биздин үйдө ушунчалык окуу сен максатыңа жет, финансылык жактан көз карандысыз болушуң керек деп өзгөчө менин энем мамам биздин мүмкүнчүлүгү жок болуп университеттен окуй албай калганбыз, сен оку деп мага аябай тарбия беришкен менен көрсө биздин тарбияда өзгөчө мындай биздин өлкөлөрдө ошол эле Туркияда деле баланы кичинекейинде чоңойтуп жатканда мындай эмоционалдык жактан өзүн башкара билгенди, чоң кишилердей алып жүргөндү, бир нерсе ар түрдүү кырдаал болгондо курман болуп калбай бирөөлөрдү күнөөлөбөй жашоосуна аракеттерине жоопкерчилик алганды, анан ар түрдүү кырдаал болгондо анализ жаса деген нерселерди үйрөтпөптүр да көрсө бизге. Анан ошондо окуп изилдеп анан мен өзүмдүн кемчиликтерим кадимкидей чыга баштады. Анан жана кадимки ар кимге таарына берген дагы жакшы нерсе эмес турбайбы деген нерсени да түшүндүм. Анан ошонун үстүнөн анан акырындык менен иштеп ар кимдин айткан сөздөрүн мурун мындай баары бир жаман сөздөрдү айтса, бирөөлөр бир аракеттерди кылса таарынып анан кек сактап жүрөр, анан топтолуп анан далың ооруп ташый албай кыйналасың го. Ошол нерселердин баарын эстеп, анан ошол эмоциялардын баарын бир сире жашап, өзүмдү өзүм даарылаган сыяктуучу. Анан бирден чыгарып аттым да, ар бир таарынычтарымды эске алып, анан бул изоляцияланган коомдон, туугандардан, мени өзгөчө таарынтырган тааныштарымдан, досторумдан аябай чоң жардам берди. Андан сырткары ар бир аракетимди, ушул аракетимди блогдор, инстаграмга күндөөлүк кылып жазып, анан бөлүшүп баштадым. Ар кайсы эмнеге деген суроолордун баарына жооптордучу. Анан ошол убактарда аябай оор темаларды жазып бөлүшкөнүм үчүн коомдо негизги, бирок баары аябай оор деп мен үчүн аябай оор тема болгону менен коомдун негизги көйгөйлү баарыбыз замандаш болгондон кийин жашообуз бири-бирибизге окшош да. Анан оор темалар жазганым үчүн мага эле эмес, менин жакындарыма дагы, тааныштарыма дагы, анан миңдеген адамдарга да аябай катуу тийип, анан аябай көп катуу сөздөр келип баштады да менин тарабыма. Тааныштарым чалып атат, тааныштарым жазып атат дегендей, анан мисалы менин мамама барып атышат, сенин кызың ушундай нерселерди жазат, биз качан анттык деген сыяктуучу. Анан ошол нерселердин баарын көтөрө билүү блог мени ушунчалык чоң тарбиялады да. Ар бир кырдаалда, ар бир абалда байланыш куруу, ар бир окурманың менен сүйлөшүү, жанагындай тарабыңа келгенде сөккөн, саккан, сен акмаксың, итсиң деген сыяктуу сөздөргө чейин жазып кетишет. Анан айтып кетишет, мисалы баракчаңда сенден кетип атам, сен ушундай адам экенсиң деген сыяктуу сөздөрдү жазып кеткенде, анан ал эле эмес, мисалы интеллектуалдык жактан буруштар да бар да, мисалы сен кимсиң деген сыяктуучу. Ошолордун баары келип мага тарабыма айтылганда, мен булардын баарын кантип башкарам? Мурун мен уруш талашты жакындарым менен, туугандарым менен, досторум менен эле жасап көргөм да, эми миңдеген чоочун адамдар менен кантип жасайм деген нерсени түшүнгөндөн кийин, анан кой, мен сабырдуу болушум керек турбайбы? Ошол абал болгондо, ошондой оор кырдаал болгондо урушуп, талашып, мен оюмду далилдеп аракет кылгандын ордуна, мен болгон оюмду, түшүнүгүмдү жаздым да, мен жашоо тандоом ушундай да деп, андан ары урушпай эле, кайра далилдегенге аракет кылбай эле эркиндик беришим керек экен деген нерсени үйрөндүм. Бул дагы мен кадимкидей чоңойгонума абдан таасирин берди. Ошол үчүн анан ушундай сезимдерди, ушундай эмоционалдык жактан жетилгенди үйрөнүү, сезимдериңди башкарганды үйрөнүү өзүңдүн жашооңдо эле эмес, тегерегиңдегилердин жашоосуна дагы кадимкидей тынчтык берет экен. Себеби мисалы менин ушинтип өзгөрүп жатканым, менин баягыдай кыялым чатак болбой, баягыдай таарынчак болбой, дароо эмне болду сага дебей калганым кадимкидей мен өзүм эле өзгөртсөм, мен өзүм эле өзгөрүп атсам, тегерегимдегилер дагы, үй бүлөм дагы өзгөрүп, кадимкидей сый урматта, мамиледе, сонун абалда болдук. Анан бул нерсенин дагы бир сонун таасири, мен жумушта мурун айттым го, аудит фирмасында жалаң эле стресс, драма жашоомчу. Анан миллион эмес, миллиардтарды эсептейбиз, дүйнөгө эң белгилүү компаниялардын финанс баяндамаларын жасайбыз. Анан күндөп түндөп иштейбиз, 15-16 саатка чейин иштейбиз. Анан дайыма момундай күйүп кетүү деп коет го, ошондой кыйналуу, ар бир ийгилигимдин аркасында ушундай чайналуу, мисалы далымдын ооруганы болуп жатып, анан ушул эмоционалдык жактан жетилгенимдин дагы бир нерсеси, мен бул индустриядан кетейинчи дегенге себеп болуп, анан былтыр эл аралык
эме укук жана финансы кызматтарын берген фирманын Монреалда кеңсесине финанс адисчи болуп жумушка кирдим. Анан жумушка киргенден кийин мен чоңоюп жаңы түшүнүк менен баягы ыйлак таарынчаак эмнеге мынтпей койду деп ар кимден каалоо күтүп жүргөн, ар кимден каада күтүп жүргөн мен эмес, жаңы адам болуп келгеним үчүн ушунчалык жашоом жеңил болуп калды. Мисалы кесиптештериме таарынбай калдым, кесиптештерим менен эсептешпей калдым. Бул жумуш мен акча алып атам ар бир иштеген күнүм саатым үчүн. Бул менин жоопкерчиликтерим, бул мени ал келе калып мени мактап эле койсо болот деген нерселердин баарын түшүндүм. Анан дагы бир нерсе, кадимкидей профессионал катары өсүп атканым, үйдө мисалы эне катары, аял катары, туугандарыма тууган катары дагы эмоционалдык жактан жетилип өсүп атканым менин блогума да аябай таасирин тийгизип, мен адамдар менен мамиле курганды үйрөнүп атканым, менин жакындарым, айланамдагы кесиптештерим, туугандарым, тааныштарым менен эмес, бүткүл миңдеген адамдар менен дагы, такыр өмүрүмдө көрбөгөн адамдар менен дагы окурмандар менен мамиле курганды үйрөтүп жатат. Анан мындан кийинки видеолор дагы 7-8 тема тандап койдум. Азыр мисалы жалпылап эмоционалдык интеллект, эмоционалдык жактан жетилүү, чоңоюу, жоопкерчилик жашооңо алуу деген нерселер эмне болгонун түшүндүрүп берсем, мындан кийинки видеолордо ар бирин тепкич кылып 4-5 мүнөттүк кыска негизги деп тандап алган ушул аракеттерди жасасаңар бир аз кадимкидей кырдаалга болгон көз карашыңар өзгөрөт деген сабак ала тургандай өзүмдүн тажрыйбаларымды бөлүшөм. Анан албетте өзүңөр калчап көрүп, өзүңөр ар бирибиз ар башка, абыз кыялмын өзүбүз ар башка, темпераментибиз ар башка дегендей, анан өзүңөргө ылайыктуусун тандап алып, эгер мага да сунуштарыңар болсо, сен Айсулуу ушул жерде ушундай кылсаң сонун болмок, мага ушул ыкма жарады деген сыяктуу ойлоруңар болсо да жазып койсоңор, сөзсүз окуймун. Андан сырткары менин окурмандарым комментарий окуганды аябай жакшы көрүшөт. Мен окурмандарым эмес, баарыбыз эле мисалы эмне көрсөк, эмне окусак аркасында кимдер башкалар эмне дептир болот экен деп окуп, анан өзүңүн оюңа салыштырган аябай сонун нерсе го. Бул аябай жакшы да, бекер маалымат, бекер тажрыйба, окуганга мүмкүнчүлүгүң бар бир видеонун алдында эле. Ошол үчүн эгер видеом таасир калтырса, бир ой бөлүшкүңүз келсе, сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуз. Баарыбыз окуйбуз. Баарыңардын эмоционалдык жактан жетилип, жашооңорго жоопкерчилик алып, өзүңөр каалаган татыктуу инсан, татыктуу ата-эне, татыктуу адис, татыктуу тууган, татыктуу дос болууңарды чын жүрөктөн каалайм. Мени көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолорубузда көрүшкөнчө.